унаа жолу менен 2 айыл аралап Ысык көлдүн чыгыш тарабындагы Маяк жээгине барат. Жайында көлү таза, куму жумшак деп көлгө каттагандар агылат. Каттамдын начардыгы көл жээгине келгендердин эсинде калчу. Эми минтип жол оңдолуп эл кубанууда. Жол илгерки сайыз убагынан бери асфальт басыла элек болчу. Эми азыр ушул асфальт басып берип атышат. Бияка туристтер көп келет. Өкмөткө чоң рахмат. Ушу жол салып аткан адамдарга чоң рахматыбызды айтабыз. Мурун акыбалы аябай эле начар болчу. Шифр болчу, машинелер жүрө алчу эмес. Азыр эми зыңгырап жакшы жасап атышат. Азыркы учурда жолдун негизи жасалып, 1 чакырымдан ашык жерге асфальт төшөлдү. Жасалчу жолдун узундугу 7 чакырым. Аба ырайы туруктуу болуп берсе, 1 жума аралыгында толук бүтөт. Азыр жумушчулардан бу Михалка жакта бир 15 бала иштеп атат, техникадагылар менен. Жөн жумушчулардан бир 6 иштеп атат. Акча каражат маселеси чечилди. Убак менен берип атышат, задержка жок. Келип атат акча. Курулушта Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын техникалары менен иш алып барылууда. Аймакта саз жерлер көп болгондуктан жолго жарака кетпеш үчүн сапатына тыкыр көңүл бөлүнүүдө. Асфальттын нормасы 7 сантиметр менен салып атабыз. Күнүнө 800-700 метрдей салып атабыз бир күндө. Укладчиктин атайын өзүнүн иштери болот. Темирлери бар. 7 сантиметр менен белги салып, улам салынып, текшерилип турат. 7 сантиметрден. 4 жылдан бери Көл калаасында унаа жолдору оңдолууда. Эзели асфальт көрбөгөн каттамдар зыңгырап четинен бүткөрүлүүдө. Ошондой эле капиталдык салымдар беренесинен бекитилген ири долбоордогу жолдор жасалууда. Иният Эргешева, Жакшылык Чортонов, ЛТР Ысык Көл облусу.